Талас шаарынын тургуну Лира Чыналиева 4 баласына мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Социалдык келишимге макулдашып, жөлөк пулдун ордуна 100 000 сом алып, жолдошу экөө тоок багууну колго алган. Баламдын 4-өөнө жөлөк пул алчым. Жөлөк пул ар бир балама 1200 алчым. Ушу 100 000 сомду алып калдык. Ушундай нондой тоокторду алдык. Дакан багытындагы бул урушат. Ушканда булар аябай жакшы эме кылат экен, көрсөтөт экен, элдер ушундайга кызыгышат экен. Анан ар бир тоокту биз ар кандай кичекейлерин 2000ден, чоңурактарын 5-6 миң, 10 миңге чейин сатат экенбиз. Бул жакта бром тооктор бар да. Бул бром тооктордун башкача эмеси түрү. Буну өзүнчө багып туруп, өзүнчө жумурткасын алып сатабыз. Бул эт багытында жана жумуртка багытында берилет. Лира Чыналиева тоок фермасы натыйжалуу болгонун айтат. Тоок багып, жумурткасынан инкубатор аркылуу жөжө чыгарууну да колго алышкан. Үй канаттуусу менен катар көгүчкөн багып, киреше булагын арттырууда. 100 000 алганда инкубатор да алганбыз да, кошумчу. Инкубатор алып, инкубатордон 2 инкубатор алдык. Аларга тоокту жөжөсүн бастырып, улам чыгарып сата баштадык. 70тен 140 жумуртка батат. Ушуларды улам чыгарып, жөжөлөрүн бир аз өстүрүп, ушу сатыкка. Бияктан жөжөлөр чыгып баштады. Бул уже 10 күндүк жөжөлөр чоңоюп калышты. Бул социалдык келишим түзгөн үй-бүлөнүн чакан бизнеси менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында жакындан таанышты. Бүт региондорду кыдырып, анан ушул социалдык контракт менен иштеп аткан жарандарды барып көргөн мезгилде алардын ийгилигин көрүп, мен өзүм да абдан кубанам да. Бүгүндө ошо Талас шаарындагы атайын ушул биз менен социалдык контракт келишим түзгөн үй-бүлөнүн жасап аткан иштерин көрүп, абдан бир жакшы жетишкендиктерге, жакшы ийгиликтерге жетип атканын көрүп, абдан мындай сүйүнүп турам да. Аталган долбоордун негизги максаты аз камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга, жөлөк пулга болгон муктаждыгын жоюуга багытталган. Бул социалдык контракт долбоору президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жеке демилгеси менен башталган. Мына акыркы 2 жылда 12.800 үй-бүлө ушул келишим менен иштеп жатат. Быйылкы жылы дагы биз 20 000 үй-бүлөгө берели деп атабыз. Анын үчүн биздин республикалык бюджеттен 2 миллиард сом акча каражаты бөлүндү. Ошол быйылкы бериле тургандардын ичинен 8 000ден ашуун биздин жарандарыбыз каржылык сабаттуулукка окутулду. Бизнес долбоорлорун тапшырды. Ошонун ичинен бүгүнкү күнгө 2010 кишинин бизнес долбоору биринчи турдагы комиссия тарабынан тандалып алынды. Социалдык келишим долбоору республика боюнча ишке ашып, жөлөк пул алуучулардын кирешесин көбөйтүп, жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болууда. Бактыгүл Дүйшөнова, Элхан Арстанбеков, Талас шаары.